Неге дайым, эки казы дайым, бири аккыз, бири боппоз, экөбүз тең шайыр. Бири аккыз, бири боппоз, экөбүз тең шайыр. Тамандарды суулап, таза сууга жуунсак, бири аккыз, бири боппоз, экөбүз тең куунак. Бири аккыз, бири боппоз, экөбүз тең куунак. Мына балдар, биз силер менен Шайырказдар деген ырды уктук. Шайырказдар деген сүйлөмгө суроо берип көрөлү. Эмнелер? Каздар. Каздар деген сөз заттын атын билдирип, эмне деген суроого жооп берди. Силер менен биргеликте кандай каздар деп суроо берип көрөлү. Шайыр каздар. Шайыр деген сөз заттын сын сыпатын билдирип, кандай деген суроого жооп берди. Шайыр деген куунак, маанайы көтөрүңкү дегенди билдирет. Балдар, сүрөткө карап дагы сүйлөмдөрдү түзүп көрөлү. Чоң эненин 2 казы бар. Суроо берип көрөбүз. Чоң эненин канча казы бар? 2 казы бар. Бул сүйлөмдө 2 деген сөз заттын санын билдирип турат. Жана канча деген суроого жооп берди. Бир улакта 2 кулак. Ал эми 7 улакта болот канча кулак? Кана балдар, ким эсептеп жооп берип коет? Туура балдар. 7 улакта 14 кулак болот. Балдар, биз эми 1 улакта 2 кулак, 7 улакта 14 кулак деп жазып көрөлү. Эми ушул жазган сүйлөмүбүзгө суроо беребиз. 1 улакта канча кулак? 2 кулак. 7 улакта канча кулак? 14 кулак. Улактардын кулактарынын санын билдирип турат. Жана канча деген суроого жооп берди. Заттын санын билдирген сөздөр канча, нече деген суроолорго жооп берет. Алар сөз менен да, цифра менен да жазылат. Мисалы, 6, 12, 78, 14, 48, 300 жана башкалар. Мисалга, жаздын 1 айы март айы деп сүйлөм жазалы. Эми суроо беребиз балдар. Жаздын канчанчы айы? Март айы. 1. 1 деген сөз заттын санын билдирип турат. Жана сөз менен жазылды. Жазында күн 3-4 саатка узарат. Суроо берип көрөбүз. Жазында күн канча саатка узарат? 3-4 саатка. 3-4 деген сөз бул жерде заттын санын көрсөтүп турат. Жана цифра менен жазылды. Эми балдар, баарыбыз биргеликте китептеги көнүгүүлөрдү аткарабыз.